Акылбек Жапаров бул ар кандай неординарный, өзгөчө өзүнүн бир чыккан, мындайча айтканда, демилгелер менен кыргыз элинин бардыгына белгилүү. Убагында хиппик деп программа чыкты эле, анан дагы башка бир программаларды алып чыккан. Мен ачыгын айтканда, бүт дүйнө жүзүндө мына постсоветский пространство деп коет, мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн бардыгында куралдуу күчтөрдүн же болбосо күч структураларынын кызматкерлери пенсияга чыкканда алардын бардыгы өздөрүнүн стажы 20 жылдан ашкандан кийин анан ошого баягы занимаемый должность деп коет, кайсы кызмат болсо ошого карата пенсия алышат. Бул бир. Экинчиси, ошондой эле Кыргызстан мамлекетинде дагы өзүбүздүн куралдуу күчтөр бар, күч структураларынын бардыгы ошол мыйзамдын чегинде, ошонун негизинде пенсияга чыгышып, жашы боюнча, стажы боюнча, анан кайсы кызматты ээлеп турган ошого карата пенсия алышат. Анан жөнөкөй эле лейтенанттар эч убакта пенсияга чыгып кетпейт. Алар лейтенант 25-26 жаштагы балдар, алардын турмушу аскерди кызматы жаңы эле башталат. Экинчиден, мен айтар элем, ошол күч структураларынын алган пенсиялары бүгүнкү күндө депутаттар алган маянадан бир 4-5 эсе аз. Өз алдынча мамлекет болгондон бери биз кыргыздар же кыргызстандыктар ошо эгемендүүлүктүн баасын билбей жатабыз, баркына жетпей жатабыз. Бизге башка мамлекеттерге окшоп мындай граждандык согуш болгон жок. Чоң деңгээлде өлүм житим болгон жок. Анан баягы орусча айтканда на халяву келди ошо эгемендүүлүк. Анан жана бийликке келгендер дагы на халяву келип атат дагы, ошонун баасын баркын билбей эле талашып, тартышып 3 жолу төңкөрүш болуп кетти. Ошол 3 жолу төңкөрүш болгондо жалаң граждандык саясатчылар баштап, анан баягы жоопкерчилигин бүт күч структуралар, военныйлар тартып калышып атат. Алар как исполнительный калып, баягы эл менен чагыштырып, анын арасында көптөгөн биздин жарандарыбыздар мына 2010 жыл каза болуп кетти. Үчүнчү төңкөрүштүн башталышы дагы эле болсо бүтө элек. Үчүнчү төңкөрүш башталышы аягы бир Кыргызстанга качан бүтөт? Бул 10 январдан кийин президент шайлоо бүткөндөн кийин ошондо туруктуу мамлекетке биз ишенип президентти койсок, ошол жаңы келген президент жаңы шайлоочулордун негизинде жаңы адамдарды, кызматкерлерди орду коюп, өзүнө мындайча айтканда бийликти алып иштей баштаса, анда бир жөн. Бирок бул жерден дагы бир мисал чыгып атат да. Эгерде референдум болуп калса, референдумда биз Кыргызстан кайсы система менен өнүгө баштайбыз? Кайсы системада жашайбыз? Парламенттик мамлекетте жашайбызбы? Парламенттик система өнүгөбү? Же болбосо президенттик система өнүгөбү? Ошонун талаш тартышында бүгүнкү күндө жана конституциялык кеңешме, ар кандай эксперттер, саясатчылар күнүгө өздөрүнүн пикирлерин айтып атат. Ошон үчүн дагы эле болсо бизде саясий кризистик талаш тартыштар алдыда турат. Парламенттик шайлоо президенттик шайлоодон көз каранды. Президент ким болот? И президент ошо парламенттик шайлоого чейин командасын түзүп, кандай саясатты алып барат? Эгер жаңы келген президент саясаты түз, адилеттүү, акыйкаттуу болуп, өз көмөчүнө гүл тартпай, алардын да партиясы болот да. Өз партиясынын бардык жерге эле билеби, билбейби, оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөй берсин дегендей болуп, көрүнгөн жерге билбеген адиси жок адамдарды шайлай берсе, кое берсе, кадр маселесинде, алар баягы орусча айтканда медвежий услуга деп коет. Алар баягы шайлоодун астында, парламент шайлоосунда административдик ресурсту колдонуп, коркутуп, үркүтүп, сатып алып, же болбосо башка бир ыплас иштерге аралашып кетет. Бул Кыргызстандын тарыхында болуп келген окуя. Ошон үчүн мына президенттик шайлоодон утуп чыккан инсан милдеттүү түрдө, эгерде бийликте таза иштейм, бийликте өзүмдүн атым калат,
эч жакка качпай, мени жаңы митинг менен кубалап чыкпайт десе, анда таза шайлооду өткөрүүнүн бирден бир формуласын алдыга коюш керек дагы. Ошонун тегерегинде кадр саясатындагы башка мындай өнүктүрүү, өздөштүрүү проблемаларына чечкенге аракет кылыш керек. Эгерде буларды чечпесе, анда келерки боло турган президенттин тагдыры мурдагы президенттерден да жаман болот. Себеп дегенде эл азыр ушунчалык мындай аң сезими күчөп, ушунчалык жогорку деңгээлге чыгып калды. Бардыгын билет, бардыгы саясатчылып кетти. Ошон үчүн бул абдан кыйын жана жоопкерчилик татаал нерсе. Ал эми жеке эле парламенттик эмес, жергиликтүү айылдарда, жергиликтүү райондордо дагы шайлоолор болот. Ага дагы бардык партиялар даярдык көрөт. Анын катарында Кыргызстан элдик демократиялык партиясы дагы катышууга бардык шарттарды түзөт. Кыргызстан бүгүнкү күндө саясий жагынан, коопсуздук жагынан абдан начар акыбалда. Себеп, мына көрүп атасыңар, коопсуздук жагынан Кыргызстан геосаясат жагынан, географиялык жагынан көп өлкөлөрдү, алыскы жана жакынкы өлкөлөрдү кызыктырат. Экинчиден, Кыргызстан ЕС, ОДКБ, ШОСко киргенден кийин бул саясий жагынан дагы алыскы мамлекеттерди дагы кызыктырат. Ошон үчүн мисал катары айтып коеюн, мына кече эмес мурда күнү АКШ өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси өзүнүн позициясын билдирип, социалдык тармактарга чыгарып койду. Бул эмне дегенди билдирет? Бул Кыргызстандын мамлекеттик ички саясатына кийлигишүү дегенди билет. Бир чети. Экинчиден, анын жанагы айткан сөздөрүн угуп турсак, эгерде түшүнө турган болсок, Кыргызстанда болуп аткан окуяларды Голливуддук фильм деп койду. Туурабы? Голливуддук фильм дегени бул Кыргызстандын коопсуздугу дагы эле болсо абдан начар акыбалда дегенди дагы билдирет. Эл аралык деңгээлдеги эксперттер дагы айтып атышат. Бул мына саясий жагынан, ал эми социалдык экономик жагынан Кыргызстанда коопсуздук жагы абдан өтө начар. Себеп дегенде анын бири бул бюджетке келип такалат. Эми суверендүүлүгү, эгемендүүлүгүнө кандайдыр бирини шек келтирет дечи. Себеп дегенде Кыргызстандын элчиси Америкада барып алып ошентип айтып көрсүнчү, эмне кылар экен, туурабы? Жеп койбойбу жөн эле? Чайнап эле жеп коймок. Бул жерден болсо, ал бизге ички мындай саясатка кийлигишип, анын дагы сындап, анан кийин эмне кылыш керек экен, кандай буларын үйрөтүп атат. Албетте, бул бир жагы көрүнүш. Экинчи жагынан эми анын мындайча айтканда ошого түрткөн, ошого себепкер болгон Кыргызстандагы баягы көрүнүш, бүгүнкү көрүнүш, кризистик көрүнүш. Ошого официалдуу түрдө өзүнүн ой пикирин айтышы болот. Бирок ушунчалык мындайча айтканда сындап, же болбосо өзүнүн кийлигишүүсүн эмес, мындай процесстерди дипломатиялык жол менен, мамлекеттик органдар менен өзүнүн пикирин сунуштап, кандай деңгээлде жардам берерин айтса болмок. Ал эми ачыкка чыгып кеткенден буну биздин көптөгөн жарандарыбыз, эксперттердин бардыгы Кыргызстандын суверенитетине, же болбосо эгемендүүлүгүнө мындай тийиштүү шек келтирүү деген маселелерди которуп, мындайча айтканда бүгүнкү күндүн талабына ылайык өздөрүнүн жоопторун айтып берип атышат.